Assalamu alaikum jigitler. No, jana 50 lет деген жерге Полония деген немен қастырған атабыз да. Қастырып. Уже почти қазылып қалды. Еккен атабыз. Полония деген дарақшы. Жалбырақтар чоң-чоң болып өсіп кетеді құзым ба. Мияқтарды бүт айландырып тіктер салайлы отазаны. Оны жақтырғач. Уақытнар болса келіп қазышқан емес, көмішкені келіп қолға ашылып кеттіле жамат. Әкелер, өкелер. Бисмилла. Бүгін Құдай бұйырып, паркқа Полония отырып жатабыз. Полония бұл бат өсөт, аябай жақшы бай. Гүлдөгенде де бір 15-20 күнге гүлдеді екен да. Сакура гүлдөгенде эле болот. Құдай бұйырса неке бір 100 көчөт алып келдик. Ошону батырганга аракет кылабыз, колдон келишинчечи. Анан экскаватор менен чукутуп жакшы отуруп атабыз. Колдон келишинче мына өзүп кете тургандай кылып атабыз да. Азыр ниет кылып атабыз, мына сугаруу жагында колго алабыз. Ошо 86 жылкы балдардын атынан шаарыбызга кичинекей болсо да белек, анткени азыр бизде жакшы иштерде жарышып атпайлыбы? 80 жылкы акелер минтип атыптыр, тиги үкөлөр мындай кылып атыптыр депчи. Ошон үчүн 86 жылкы балдардын атынан Кудай буйрса шаарга ушул жер көрүктүүмдө максаттуу акырына чейин чыгарабыз. Машалла. 100 көчөт өсүп кетет, анан бул өсүп кетсе аябай токой болуп калат да. Бат өзөт. Анан айтсам бул жалбырагы да жакшы да. Бул 3 эсе көп кислород өндүрүп чыгат экен. Кислород башка жалбырактарга караганда. Башка дарактарга караганда эс алышта жакшы болуп калат Кудай буйрса. Ошон үчүн Кудай гүлү ашылайдыга жакшы аракет кылып жакшы өсүп кеткенге. Бул бир жылда примерно канча сантиметр или канча метрге чейин? 4-5 метрге чейин өсөт да. Жакшы экен. Анан биз ошондо чоң-чоң көчөттөрдү алып келдик, Кудай буйрса айтты. Жанагындай технологиясы менен отургуза турган болсок, бир жылда жок дегенде бир 3 метр өсөт да. Если 3 метр өспөсө, 40 туруп 2 жыл өстүрөт. Кайра башынан. Жок, албайт ошол 40 экен, уже тамыр сиңирет экен. Түйүнөн чайлап чыгат да. Кайра чайлап чыккан уже ал уже кетет экен да. 2 жыл кайра түйүнөн чыгат экен да булган да. Жок, бул азыр мисалы биз анычы алы плантация кылып айчы, жыгачын пайдаланыш үчүн ошондой кылса болот экен. А так мына декоративныйгачы ал канча өссө деле кете берет. Канча жылга чейин, канча метрге чейин өсөт узун? Бул өзү 15-20 метрге чейин өсөт экен. Анан эгер 40 базаң бул өсүп тура берет да. О 50-60 жыл дегендечи. А 40саң бир 5-6 жылда 40 турса Пайдалана берсе болот, кайра өсөт да. Эмеге стройматериалга. Мебельный доска да айтылат экен. Жакшы. Сууну сиңирбейт экен. Мунун основной көбү лодка жасашат экен булда. Москвада билесиңби? Рублевка жакта тиле жыгас го. Основной ушунда экен. Азыр мен 1-2 жыл ташып калган Москвада порттер менен. Эгер жакшылап өстүрөм Югославдар алып келет эле. Биз каржылап Югославиядан чыгарантчы. Эгер эффект боло турган болсо, дорогой доска, вообще дорогой дейт эле. Мисалы окуп жүргөндө эми түшүнөт аны. Сен азыр мындай 100 көчөт эгилип атат го. Муну декоративный кылыш керек. Жок, мындай терек болупчу. Муну 5 жылда 6 жылда кыркып туруп, акчасын иштетип, кайра өзүнө чаптай турган иш керек да. Муну бутап терек окшо өстүрүп туруп 5 жылда кыркып, кайра муну саткан доскасын прибылын кайра өзүнө жумшатыш керек да. Буйруза ушул жер өзү шаарга карайт, мамлекетке. Мына как раз ДМСтин директору Асыл директору да өзү келди. Кудай кааласа эми булар өз амалын өз казанын өздөрү туура жолго жумшайт деген ишенич ниеттебиз. Буйрса. Кудай кааласа. Колду кыркып алып туруп 5 жылда. Маалымат тугуп карап турбайлы деп келип, жардамдашалы деп келиптир, Алла разы болсун. Дагы азыр жамааттар келишет буйруза. Бисмилла деп азыр баштайлы деп атабыз ошол жерден. Мунун кандай алып казыш керек өзү, Абды? Жок, азыр биз уже түйүн ырастап койдук да, немеси? Экскаватор менен просто азыр биягына жөнүнө отургузуп, анан суу токтой тургандай кылып коебуз. Да, чуңкурлары, ширмаларын кандай кылыш керек? Өзү болгондон чоң болсо жакшы болмок. Биз азыр чоң эле кылдык, экскаватор мененчи. Бул азыр чоң да, вообще чоң казылган экскаватор менен. Просто түйүн жумшак уже даяр дегендечи. Жери жумшак элек экен. Жок, азыр казып алып кайра экскаватор менен көмүп койдук. Болду. Антпесек Кургап калбаш үчүн, а? Не болуп калган? Ним болуп туруш үчүн. Жумшарып калган. Сөз, бисмилла. Баштадык анда. Бисмилла, алхамдулилlah. Ташкөмүрдүн 1993 93 келди. Алла разы болсун шу жигиттерден.
88'ler de geldi. Elhamdülillah gelip atat barda. Diken. Narkızına tükürüzler bot. Ne olacaklar orayla? Plyonkanı az alda teşkin ortasına girgizip ana kaptalına. Bu stop. İsparenya bol boş üçün eken deriniz. Ha bismillah. 80'lerde gelişti. Ona bakırken үйünde özü тұрасың. Ошо да. Баягы мен айтып аткан тарактыларбы? Оо, сен нене атын нене? Мен эстен өшүп кеттим. Мен айтып беле. Абдым, но пленканы неге коюлуп атат? Суу испарение болуп кетпейт да көпчү. Чыгып кетти ушуну. Мал жүрүп алды. Як органда уросту. Буйруза кудай кыласа. Мол жерлер, мындай кругта молдер. Ошол жерлер брусчатка болуп. Мол жерлер, жолдун ортолору брусчатка болуп. Мол жакта жол кетет, брусчатка, мыякта кирген коддо брусчатка болот да. Анан ушундай ниет болуп атат, эки чекелери колдон келишинче максимально токой кылып салыш керек болот да, жапчашыл болупчу. Нол жактары мындай бирден экиден болгон баягы ысыкта жайында жакшы неме көлөкөр болуп атат. Чытырат мыякты токой кылып салса, кудай каласа. Салкын көлөкө болуп да жерлерибиз да көркүнө келип калабы деген ниет болуп атат бардыгыбыздачы. Анан ушунда полония деген даракт тикен атабыз. Бул 1 жылда 3 метр, 4 метрге чейин өсөт экен. Ушу тикендердин бир 70% көктөп чыкат эле. Чоң сабын болот эле да ушул жерге. Бир 2 жылдын ичинде 7-8 метр, 7-6-5 метр болду да андай сонун болот эле. Мына жерлер полный ушундай жапшашыл дарак болуп калса, мындай элестетип көрсөк, ушу мерлеринде жыш дарак токойго окшоп турса, мол жактар токойго окшоп турса. Анан мол жактар приблизительно окшоп атат, бирок ортолор бош да, ошо ортолордо ушундай жыш болуп турса аябай сонун болот эле да. Мына жол жалаң брусчатка, чекелери токой болуп турса аябай сонун көрүнөт эле. Анткени Ташкөмүргө келип кайерге барбай эле бүт мындай кагырап чысырап турат да жайындачы. Ошого неме болбош үчүн. Ошондой болбош үчүн. Ысыкта эки жакта арасында токой, салкын болуп турса. Могул жерде энебиз келип отурат көлөкөдөчү. Ошону билгендер көп болот, суу тегерек тарканды эле. Анан буйруза мыналарын полный реставрация кылып кудай каласа оңдобузак мыналарын. Детский площадка могул жерге келет буйруза. Бир жума наркы жумалардан келип калат кудай каласа. Анан могул жактар полный реставрация кылып алсак, могул жерде мындайын до конца жолго чейин плафон коебуз да кудай каласа. Шүгүр Ташкөмүрдүн ынтымагы Elhamdülillah. Biz barda birgelikte gelip kolgar kılıp ketip atып. 50 lет, аллея 50 лет. 3 жерден код бар. Ол жерден, бул жерден, анан бул жерден. Мол жердин эшигин мен в основном мол жака келгендер киришет экен бул жерден. Мына эшик жабылбай атат да. Анан мал жандыктар кирип онда арчаларды жеп коюшу. Жеп койгону сәл бизди капалантып атат, каяка кирип кетипчи. Мерге тиккен менетте бекер текке кетип отурган болот. Мындай жакшынакай гүлдөр бар. Анан могул жактарга азыр полония деген дарактарды эгелип атабыз буйруза. 100 түптөй. Алар тигизе эслен кирген адамдан түп жаппай тура берсе, тура эмес болуп калабыз дейбиз да. Ол жактардын немелерин коюп койгом сатайын. Эшикти ачканда өзү жабылып кала турган бул жактарында дагы.
Анан эми азыр бул жерди колдонуп отурган могул жака келгендер экен да, ушулар ушул жерди оңдоп койсо жакшы болот эле. Кирген адам мынтип жаппайт экен эшикти. Или болбосо могул жактан заборлоп тоздуруп ошол жактан отдельно өздөрүнө эшик кылыш керек экен. Бул жерди биз постоянно жабып майрам сайрам эле ачып отурган болот.